Урматтуу студенттер, бүгүнкү иш-чаранын ардактуу катышуучулары, Кыргызстандын жаркын келечеги биздин жаштарыбыз деп, жаштарга айрыкча жогорку окуу жайларда окуп, билим алып жаткан студенттерге абдан чоң үмүт артып келебиз. Себеби университет гүлгүн курактагы жаштарга тандаган кесиби боюнча терең билим берип, ар тараптан такшалтып, таптап чыгара турган универсалдуу билим уясы. Жогорку окуу жайлардан өзүн да, өлкөсүн да өнүктүрүүгө дилгер жаштар чыгат деген ишеничибиз чоң. Бүгүн мен дал ушундай өзүнүн келечеги менен мамлекеттин эртеңкисине ишенген, анын өнүгүүсүнө салым кошсом деп татыктуу билим алып жаткан жалындуу жаштар, мыкты студенттер менен жолугушуп, аларга окуудагы, илимий жана чыгармачыл чөйрөдөгү мыкты жетишкендиктери үчүн президенттик стипендияларды тапшыруу иш-чарасында сиздер менен жолугушуп турганыма абдан чоң кубанычтамын. Урматтуу студенттер, биз бүгүн бул жерге силердин ийгиликтериңерди жана терең билимге болгон умтулууңарды белгилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, президенттик стипендия бул жөн гана сыйлык эмес, бул тигил же бул тармактын кесипкөй адиси болууга жан үрөп, алдына бийик максаттарды койгон студенттердин эмгегин баалоонун, дараметин колдоонун, талантын ачууга шык дем берүүнүн белгиси деп билебиз. Биз силердин билимиңерди баалоо менен өлкөбүздүн келечегине инвестиция кылып жатабыз деп эсептейбиз. Мамлекет өз өлкөсүнө берилген, өз тарыхын аздектеген жана элибиздин руханий баалуулуктарын сактаган жаштарды ар дайым колдойт. Мен билимге болгон каалоосу күч, өз көз карашы бар, дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүүгө умтулган ар намыстуу мекенчил жаштардан сиздерден көптү күтөм. Силердин окуу жайларыңардан алып жаткан билимиңер келечекте көптөгөн ийгиликтердин эшигин ачат деп ишенем. Ооба, ийгиликке жетүү оңой эмес, ийгиликтин жолу татаал сыноолор, кыйынчылыктар менен коштолот. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ошол сыноолор менен кыйынчылыктар силердин кайратыңарды бүлөп, эркиңерди бекемдейт, акылыңарды курчутат. Бүгүнкү жолугушуунун урматтуу катышуучулары, кымбаттуу студенттер, жалпы журтубуз Кыргызстандын азыркы мекенчил жаштары жаңы демилгелери менен коомубузду жакшы жакка өзгөртөт деп үмүт артып турат. Мамлекеттен ар тараптуу колдоо болуп турса, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда эл аралык айдыңда дүйнө тааныган жаштарыбыз өлкөбүздүн алдыга жылуу ыргагын ыкчамдатат деп мен терең ишенемин. Биз силердей жалындуу жаштык менен билим жаатында ийгилик жаратууну тең алып бараткан жаштардын арбын болуш үчүн заман агымынан артта калбагандай шарттарды түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. 2 жыл мурун 5 жогорку окуу жайдын ишмердүүлүгүн баалап, аларга академиялык жана каржылык өзгөчө макам ыйгарган элек. Ал өз натыйжасын берип, бул окуу жайлардын иштери өндүрүшкө, инвестициялык нукка бурулду десек болот. Биринде клиника салынып жатса, экинчисинде компьютердик технология, дагы башкасында биотехнологиялык лабораториялар иштей баштады. Иш берүүчүлөр менен тыгыз кызматташуу жолго салынды десем болот. Мындан улам жакында дагы 6 университетке ушундай макам бердик. Мындан сырткары билимдин, илимдин артынан түшөм деген келечектүү жаштарга көмөк көрсөтүү максатында дүйнөнүн 100 мыкты жогорку окуу жайларынын магистратурасын жана PhD докторантурасын улантуусун үчүн 50 000 акш долларына чейин эл үмүтү президенттик стипендияларын берип жатабыз. 3 жылдан бери татыктуу делген 39 студентке стипендия берилгенин жарыялап койсом болот. Ошондой эле аспиранттарга жана докторанттарга илим изилдөө жаатында дагы мамлекеттик сыйакы ыйгаруу маселеси колго алынды. Сыйакы кыргыз илиминин жана техникасын дүйнөдөгү алдыңкы жетишкендиктердин деңгээлине чыгарууга, экономиканы жана социалдык чөйрөнү инновациялык нукта өнүктүрүүгө, ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоону камсыз кылуучу прогрессивдүү технологиялардын үлгүлөрүн иштеп чыгууга олуттуу салым кошкон жана башка жаңы табылгаларга, илимий изилдөөлөргө ыйгарыларын эсиңиздерге сала кетейин. Мына ушул жерде прогрессивдүү технологиялардын үлгүлөрү деп сөз кылып калдык. Мен кече жакында эле Европанын өнүккөн өлкөлөрү Австрия жана Германия мамлекеттерине расмий иш сапарым менен барып келдим.
дегеле бир топ өнүккөн өлкөлөр менен алакаларыбызды арттыруу багытында иш сапарларда болуп жүрөм. Алардын кайсы тармакта болбосун өнүгүүсүнө күбө болуп, бир эсе суктандым, бир эсе биз бул деңгээлге качан жетебиз деп арданганымды дагы жашырбайм. Бирок бүгүн силердин көзүңөрдү көрүп туруп, мындай өнүгүү жаатындагы ийгиликтерди биздин жаштарыбыз деле жаратат деген ишеним дагы деле бизде күч. Силердей жаштарыбыз турганда Кыргызстандын жылдызы жакынкы жылдарда жанат деп ишенебиз буюрса. Урматтуу жаштар, бүгүнкү жагымдуу маанайдагы иш-чарабыздан пайдаланып, студенттерге жаңы Кыргызстанды куруу үчүн келечекке ишеним менен кароого түрткү берген, кесибине кызыгуусун арттырган, илимий изилдөөлөргө үндөгөн насаатчыларга, педагогторго жана профессорлор жамаатына ыраазычылык билдиремин. Өзүңөр жакшы билгендей, азыркы тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө жасалма интеллект ушундай ылдамдык менен өркүндөп, кайсы гана тармакта болбосун жигердүү колдонула баштады. Иликтеп изилдей келсең, мындай алдыңкы технологияда дагы жаштардын орду чоң экенин байкалып турат. Бул жаатта силер дагы өз мүмкүнчүлүгүңөрдү сыноого мезгил келип жетти деп ойлоймун. Албетте ийгилик кокусунан эле келип калбайт. Бул үчүн талыкпай эмгектенүү, өжөрлүк менен иштөө, убакытты курмандыкка чалуу менен тынбай окууну талап кылат. Дагы бир маанилүү жагдай. Дүйнө эли өнүгүү менен катар өзөгүн издеп, улуттук иденттүүлүгүн изилдеп жаткан маалда, силер дагы илим билимге умтулуу менен бирге, ата-бабалардан калган нарк насил, адеп ахлак, каада салтты кошо ала жүрүшүңөргө мен тилектешмин. Ошондо гана төгөрөгү төп, келечеги кең, ар тараптуу кесипкөй адис, эң башкысы ата мекенибиздин татыктуу атуулу боло аласыздар. Силерге чың ден соолук тилеймин. Келечектүү пландарды ишке ашырууда чечкиндүүлүктү, тайманбастыкты каалаймын. Ушул демиңерден жазбагыла, дагы бир жолу президенттик стипендияга арзышыңар менен куттуктаймын дагы бир жолу.